Мындагы машыгуу жүргүзүп жаткан улан кыздар 3-класстан 11-класска чейинки мектеп өспүрүмдөрү. Алар устаты менен жыл сайын 10 күндүк машыгууга Сары Челек көлүнүн жээгине келишет. Ичибизди карамай жок. Кималочон спортчулардын арасынан кыздарды да кезиктирүүгө болот. Алар азырынча кыздар курамы жок болгон үчүн балдар менен бир сапта машыгууда. Мындан улам жакын арада кыздар үчүн да атайын тайпа түзүлмөкчү. Эгерде жолдо бара жатканда кээ бир ар кандай адамдар бар, алар кээ бирлери ар кандай болот. Тийишкенде алардан коргонуш үчүн карате турмушта керек болот. Бубек Нурматовдун Аксыда спорттун карате до түрү боюнча федерация түзүп, балдарды машыктырып жатканына 2 жылдын жүзү болду. Анын айтуусунда 4 балдын арасына караганда тоо коюнунда машыгуу спортчулар үчүн өтө эле пайдалуу. Машыгуулар негизинен балдарды окуунан үзгүлтүккө учуратпаш үчүн жайкы үй салуу каникулдарын алып кетебиз. Бул жерде эң эле ыңгайлуу келе турган аба ырайы Сары Челектин негизи июль айы болот. Бардык нерсе гүлдөйт, мына карагай, арча деген нерселердин жыты кошулуп бир укмуш сонун маанайысы көтөрүп турат. Биз ан сайын күүлөнүп машыгып турабыз. Тоо коюнундагы машыгуулар аяктап, жаш спортчулар өздөрүнүн Чакан спорттук залына кайтышат. Бул жай кезинде Бубек Нурматовдун соода түйүнүндөгү кампы болгон. Ал эми 2017 жылы ата-энелер жана жергиликтүү бийликтин жардамында балдарды машыктыруучу залга айлантылган. Соода түйүнү кылып иштеткенбиз, ошо соода түйүндүн бул кампасы болчу. Ушул кампаны бир аракет кылып, ичин тазалап, жууп тарап дегендей балдар менен ошо өзүм колумда машыккан балдар менен келип тазалап отуруп, актап, сыртап дегендей спорт зал деңгээлине жеткизе алдык. Каратеге кызыккан жаштар көп болгондуктан Чакан залда 4 нөмөт менен машыктырууга туура келет. Бубек Нурматов күнүнүн дээрлик бардык бөлүгүн шакирттерине арнайт. Мындай эмгегинен акыбети кайтып, окуучулары эл аралык жана өлкөдө өткөн белдештерде ийгиликтүү орундарды багындырууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынч Доолдаев, Аксы району.